Менин балам içimden çarçap kalgan. Ошол күндөн бери кичинекей баланы көп түш көрөм. Эмне кылышым керек? Куран окуп турсам болобу? Жо сиз кыжалат болбоңуз, бул тагдырда бар нерсе экен. Сиз алхамдулилля ошо бала үчүн эле же болсо Куран окуу эмес, сиз өзүңүз үчүн Куран окуңуз. Зикир кылыңыз, сөзсүз Куран окуп туруңуз. Бирок Куран окуганды биз ушундай деп ойлонуп алдык. Куран окуу десем аягы тамактан кийин Фатиха мен Ихласты окуп коюп, омин деп коебуз го. Жок, Куран окуу жарым саат күн сайын аз дегенде эркек аял Куран окуганга убакыт бөлүш керек. Үйрөнүүгө, биринчи үйрөнгөнгө. Бардык нерсе үйрөнүү менен болот. Үйрөнөйлү, тамга үйрөнөйлү. Ошо 28 тамгасы бар экен, 28 күндө үйрөнүп алабыз. Кийинки айда кошуп калабыз, 3-чү айда чогуу окуп калабыз мындай. Азыр алхамдулилля соц тармактарда дагы Кудайга шүгүр, ушу Куранды үйрөтө тургандар көп. Бардык нерсени үйрөнүп атпайбызбы? Тиккенди, кыркканды, тамак жасаганды Куранды үйрөнөйлү. Убакыт бөлөйлү, үйрөнөйлү. Албетте бир нерсени айтып коюшубуз керек. Айыз учурунда, нифас учурунда Куран окуган болбойт. Биздин үй бүлөбүзгө дуа кылып коюңузчу. Алла Таалам иншалла ушундай нурланган, бактылуу, ыймандуу үй бүлөлөрдөн кылсын. Оюма жаман ойлор келе берет. Кандай дуа окусам болот? Ла хаула ва ла куввата илля билля. Көп айтыңыз. Бардык жаман ойлорду талкалайт. Ла хаула ва ла куввата илля билля. Экинчиси, жаман ойлор келген учурда аузу биллахи минаш шайтанир раджим айтыңыз. Аузу биллахи минаш шайтанир раджим багымдаттан кийин бир 10-20 көп айтып коюңуз. Канча болсо дагы. Кудай кааласа иншалла бардык жаман ойлор кетет. Саламатсызбы, менин суроом, эгер намаз окуп жатканда азан айтылып калса, окуй бериш керекпи же азан айтып бүткөнчө күтүш керекпи? Карап туруңуз. Намаздын убактысы кирген болсо, мынакей биздеги муфтияттын сайтында, Насаат KGB эле ошонун сайтында намаздын убакыттары бар да, чоң кеминдики боюнчачы туурабы? Ошо убакыт киргенден кийин окуп аткан болсоңуз, азан айтылып калды. Уланта бересиз, намазыңызды бузбайсыз. Бирок эми окуйн дегенде азан айтылып калды. Баштабай туруңуз. Азанды угуңуз, угуп бүткөндөн кийин дуасын окуп, андан кийин намаз баштаңыз. Менин турмуш курганыма 23 жыл болду. Жолдошум экөөбүз никебиз кыйылган эмес. Эми ошол бойдон калса кандай болот? Эми кыйдыралы деп уялып жатабыз. Рахмат. Жок, уялуунун кереги жок. Туура эмес кылгансыздар. 23 жыл деген кандай деген? Ошон үчүн биринчиден экөөңүздар, жолдошуңуздар экөөңүздар истигфар, тооба кылыңыздар. Жакшы жуунуп, 2 рекет намаз окуп, Алладан кечирим сурап, тез арада молдокеге жолугуп, никени кыйдырыңыздар. Эч кандай уяты жок ал. Күбөлөр болот, болду. Жолдошуңуздан сиз эмне уяласыз? Махыр алып атпайсызбы? Сизге акча берет да, түшүнөсүзбү? Акча доолайсыз, бер деп. Нике мусулманга кыйынат. Нике күбөнүн алдында кыйынат. Махырдын негизинде кыйынат. Касиетти эки неме болсо күбө болсо болот. Мен айтайын деп атам. Касиетти карманыш керек деген ширк эмеспи? Ушул жөнүндө айтып берип коесузбу? Кандай касиетти? Муну көрүш керек ал. Дин амалдарынын бардыгы касиет. Намазды касиет. Эң касиеттүү амал намаз. Чын сүйлөгөн, зикир, Кур'ан, мына касиет. Ушуну бекем кармаңыз, эч кандай ширк эмес. Эч кандай ширк эмес. Зикирди бекем кармаңыз. Дайыма тилиңизде зикир болсун. Эч качан иншалла жаман ой келбейт. Гыйбатка орун жок. Гыйбат кирейин десе орун жок. Бар бурон зикир алып койгон да. Мына касиет. Намаз окуйм. Бирок мен жүргөн чөйрөдөгү адамдар окубайт. Чогуу жүргүм келет. Бирок сүннөткө туура келбеген нерселер жасаганда жалат болом. Эмне кылсам болот? Караңыз. Ошолор акырын сизди жеп коет. Өзүнүн чөйрөсүнө кошуп кетет. Байкабай каласыз алар менен кирип, жүрөгүңүз аралашып калат. Эгерде аларды жакшылыкка чакырып, жамандыктан кайтара алсаңыз, кылыңыз.
жакшылыкка кайтарыңыз, жамандыктан жакшылыкка чакырыңыз, жамандыктан кайтарыңыз. Эгерде эме кыла албасаңыз, бар болгон намазыңыз да кетип калат. Анан сиздин намазыңыз ошол жерде арам иш болуп атса, мисалы ичимдик, бий жана башка нерселер ушунга окшогон, эркек аял аралаш тиякпа. Жок, сиз акырын алхамдулилля ыйманыңызды сактаңыз, амалыңызды сактаңыз, ахиретиңизди сактаңыз. Сизде дин, сизде абир түшүнүк бар. Андай кылбаңыз, акырын айдан кетип калыңыз. Аялы намаз окуп, күйөөсү намаз окубагандар болот. Буга кандай жооп бересиз? Аялы соопту ала берет, Алланын ыраазычылыгын таба берет, ахиреттен көрө берет. Бунун эсеп китеби, таразасы өзүнчө болот. Күйөөсү күн сайын күнөөгө бата берет. Жакшы эмес. Күйөөсүнө да дуа кылсын, күйөөсүнө даават берсин. Аялы күйөөсүнө даават бере алат. Жакшынакай айтып, чогуу намаз окуп, алхамдулилля дааватка чыгып кетсе, тез эле колго келет да. Эң оңой намазга жыгылган, арам нерселерди таштаган дааватка чыгып келет. Уста сизге чын ден соолук, эки дүйнө бактылуулук каалайм. Рахмат сиздерге дагы. Ата эне деп үй бүлөсүнө салкын мамиле кылат жолдошум. Андай кылбасын, баарына тең мамиле кыласың. Ата энесин да карасын, кызмат кылсын, бирок үй бүлөгө дагы сөзсүз убакыт берип, аларга алхамдулилля ибадат, талим тарбиясына, тамак ашына, көңүлдөрүнө сөзсүз убакыт бериш керек. Чач узун болуп, гусул алганда кургатыш кыйыныраак болуп катат. Кыскартса болобу? Айрыкча кышында оор болуп атат. Чач кыскалар деле намаз окуп атышат го. Чач кыскалар сизге үлгү эмес. Алхамдулилля, сизге Алла субханала ва таала берди. Эми мындай да, чач эгерде баягында бир балалап кетсе, чач кыркканга уруксат бар шариятта. Бирок мындай эркектердикиндей кылып кыркканга, окшотконго болбойт го. Мисалы кайерде, мисалы, тизесине чейин чач. Ушуну бир аз мисалы жогорураак, белине чейин дегендей мисалы. Ушуга окшогон акырын эгерде ушу бир кээде чач оор болот да. Анан кийин мисалы гусул маселесинде эгерде чач өөрүлгөн болсочу, анда жеңил эле. Ушул мына баштын териси бар го, тери. Ушу териси менен ушу түбүндөгү суу жеткирип ошол жер фарыз болот. Бардыгын эгерде чач өөрүлгөн болсо, анын бардыгын аны жандырып, ар бирин суулап чыгып жууганга кажет кереги жок. Харач деп коет буну. Биздин шариятыбызда буга жооп берген. Ошон үчүн негизи ошол ар бир жеткириш керек баштын түбүнөчү сууга. Мындай узун боло турган болсо, өөрүлгөн. Аны үстүртөн эле бир сыйра мындай суу менен мас кылып коет, ошо жетиштүү. Эгерде өөрүлгөн эмес болсо, анда бардык сууну жууш керек болот. Бардыгын жууп, жакшынакай кургатыш керек болот. Эми динибиз тазалыктын дини. Азыр алхамдулилля заманбап, азыр үйдүн ичинде душтар болуп калды. Алхамдулилля жакшы ушундай мүмкүнчүлүктөрдү жасашыбыз керек. Карап туруп. Атак мисалы жөнөкөй эле жөн чачты кыскарткан болбойт. Бизде ошо айтылып келген, чачы кыскарткандын акылы кыска дейт. Этиятташ керек. Аял киши талак берсе болобу? Жок. Аял киши кандай талак берет? Талак эркектин гана акысы, эркек гана бере алат. Аялдарга берилген эмес. Үй бүлөдө баланы тарбиялоодо ата менен эненин укуктары бирдей болобу? Ата менен эненин укуктары бирдей. Балдарды тарбиялоодо мына угуп алыңыз. Пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссаламдын балдарды тарбия боюнча айткан насааты, жолдомолору, бул тарбия андай ааланда тарбия жок. Ушуну жакшы билиңиз. Ошон үчүн пайгамбарыбыздын сүннөтүндө тарбияласак, бала эң мыкты тарбия сүннөттө болот. Ошон үчүн пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат, атага тарбияланган баладан өткөн улуу жакшыраак неемат жок деген. Ошон үчүн иншалла энеге эле тапшырып коюп эле ата кош көңүл болбош керек. Уулдарга да, кыздарга дагы тарбиясына бисмилла деп жегиле, оң колдоп жегиле, үйдө тазалагыла, колго суу куйгула, бут кийимдерди тизгиле, тамак жегенден кийин дуасын окугула, таарат алгыла, ажаткана сол бут менен кирип, оң бут менен чыккыла, намаз окугула, жоолук салыңыла, топу кийгиле, адамдар учурашканда ассаламу алейкум деп жакшынакай учурашкыла, сыйларды, улууларды урматтагыла, кичилерди иззаттагыла. Булардын бардыгы тарбиялуу иштер, амал менен дагы, сөз менен дагы, анан бир эки жолу эмес, дайым айтып туруш керек. Баланын ишин чала да.
чоң кеминде элдерине жакшы дуаларды кылып коюңузчу. Алла таалам ыймандуу кылсын, берекелүү кылсын, ырайымдуу кылсын. Жараткан Алла таалам бактылуу кылсын бар. Менин суроом, биздин убакта 28 жыл мурун ала качып кетип жашап калышчу, никеси жок эле, нике кыйдыргандар, жок эле нике кыйдыргандар, кыйдырып нике кыйдырбагандар никеси жок. Ошондон кийин 3 балалуу болгондон кийин кыйылган нике кандай болот? Күнөөсү кандай болот? Ага чейинкилер. Караңыздар, мурункудор афалла амма салаф өткөнгө салават. Ушу билбей динсиздикте ушундай кылып өтүп неме кылып туура эмес түшүнүп Алла Тааладан кечирим сураш керек, истигфар тооба кылыш керек. Динибиз толук түшкөн. Ошон үчүн иншалла мына ала качканга ала качкан. Ала качкан өзү ушу туура эмес өзү. Бирок мисалы жашап калып атат, бирок нике кыйылбаса, ал зынанын өкүмүндө. Аны ачык айтып коюш керек да. Ошон үчүн ошонун бардыгына истигфар тооба кылып, ошол кимдин никеси бар болсо, алхамдулиллахга шүгүр, никеси жок болсо, тез аранын ичинде эртең кеч болот. Бүгүн нике кыйдырып коюш керек. Эчтеке эмес, буга эч кандай чоң бир той, шан шөөкөт, бир чоң философиясы жок мунун. Жөнөкөй эле жактакай бир жуунуп алып эле болду. Күбөлөрдүн астынан не молдокени чакырса, о нике кыйып коет, не проблема. Макулдугуңду бердиңби? Макулдугуңду бердим дейт. Сен кабыл алдыңбы дейт. Кабыл алдым дейт. Мынча махыр, күбөлөр турат, хутбасын окуйт, жолосо дуа кылып коет, ошо менен бүттү. Анда эч кандай кыйынчылыгы жок. Болдубу? Үйлөнгөнүбүзгө 4 жыл болду. Кайын сиңдим жашообузга кийилише берет. 2 күндүн биринде үйгө келе берет. Байкесин менден кызганат. Уже тажап кеттим. Не кылам? Кылсам болот. Кечинде жатканда, бул экинчи суроо экен. Мындайда Кудай кааласа өзү сиз жакшы мамиле кыла бериңиз. Жакшы бактылуу аялдар бар го, баарына жакшы мамиле кылат да. Жакшы сөз сүйлөйт, колунан келген нанын коет, келиңиз, кетиңиз, машаалла, жакшы сөз менен эле. Bundan siz daraja gana табасыз. Ар бир сыйлаган сайын Алла Тааланын тарабынан сооп берилет, ыраазычылык берилет. Адамдар айвандарга ырайымдуулук кылып бейишке кирген. Ошон үчүн канча келе турган болсо дагы жакшылык кыла бериңиз. Даражаңыз көтөрүлө берет. Эч бир неме кылбаңыз. Сиздин үйүңүзгө келип келегечке жашап калбайт. Бирок ошол кайнеже, кайнсиңдилерге айтып коет. Силер вообще акыңар жок барганга өзүчү. Чын-чынына келгенде. Вообще андай кылыптыр неме кылганга. Акысы жок вообще, акысы жок. Жаман көрсө жаман көрсүн, бирок жакшынакай айтып коюш. Кээ бирлер ушун өтө кийгилишипчи. Жок, сен үй бүлөң бар, болду. Туганчылык мамилени жакшынакай кармагыла. Наоборот, ушу келинге деп, алхамдулилlah, үйгө чакырбайсыңар анан көрөм. Тамакка чакырбайсыңар анан көрөм. Мусулманча ушуну үйрөттү эле. Бир жерге барып алып, итак, ошол жерге барып анан тополоң чакырган. Жок, үйгө чакырып, анан көрөк чай берейли, белек алганча барайлы, барып, машалла ушу жеңеме, жок келинге, ушу идишай анакша жууп жардамдаша коеюн. Жакшы сөз, чогу пайгамбарыбыздын өмүр баянын окуйлу деп барбайбы анан көрөм. Тополоң чыгарыш үчүн, фитнакорлук, жамандык, жаман сөз, ушак айтыш үчүн, ушакташ үчүн барбаш керек эч жака. Анан көрөк, алхамдулилlah, жардамдаш үчүн болсо мейли. Куран окуп, намаз окуп, зикир чалып, жакшы сөздөрдү айтып, бир несени тиккенди үйрөнүп, бири-бирине жардам бергенде, картошка казганда жардам берип, жоксо алма тергенде жардам берип, мынандай нерселер болсо, идиш аяк жууганда, коногу келип калды, чарчап калды, ооруп атат эле, барып коеюнчу, жаңы төрөгөр эле, баласын кичине көтөрүшүп коеюн, кирлерин жуушуп берип коеюн. Мынал ой бизде вообще жок да. Биздики толук ошо арам ой, арам ниет, барып жалкоолук, үстүнө отуруп алып, тамак жемей, жасатпай, ошого да шүгүрсүздүк, ушу менен эле да. Ушу дин, мына биз дин менен жашасак кандай жашайт элек, кандай ой менен жашайт элек, кандай бактылуу болот элек. Динсиздик кайга алып барат, кандай караңгылык кайга алып барат. Ошон үчүн иншалла карап туруп, бирок сиз вообще каяш айтпаңыз. Келген сайын дасторконуңуз ачык, маанайыңыз ачык. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан, кулк мүнөз эмне дегенде, талакатул важ. Маанайдын ачыктыгы. Кабагыңызды бүркөбөңүз. Пешенеңизди тырыштырбаңыз. Келиндерге айтып атам мен мына. Вообще, машалла, бул кулк мүнөз болуп эсептелинет. Ошол Аллага жагат. Алла даража берет. Эчтеке колуңарга бир кир жугуп калбайт.
Тиги эми ушинтип келип өтө турган болсо, ага эч нерсе жок. Убагында боло турган болсо, алхамдулилlah иштерди кылып, башка иштерди кылып, чай пай тамагыңарды аябагыла. Эмне үчүн кайра келдиң? Ана урушкандын жаңжалдын кереги жок. Бирок тиги да алхамдулилlah силер амал кылып, ушундай кайрымдуулук кылып, жакшы сөз, дават берип, үйүңөрдө сразу китеп окуп, не дейсиңер ана? Кайны, же дейсиңерби, кайнсиңди дейсиңерби, кимиңер болсо дагы, кыз дейсиңерби, кел дейт, эже дейсизби, сизби не десе дагы, кичине аз-маз амал кылып коелу деп, таалимге отургузуп койгула. Таалимге отура берсе, иншалла оңолуп кетет. Үйдөгү амалга сразу отургузуп коюш керек. Сиздин үйүңүздө только амал бар, зикир бар. Келгенде дават бергиле. Алладан болот, махлуктан болбойт. Ахирет бар, бейиш, дозок бар. Намазды үйрөт, Куранды үйрөт, зикирди үйрөт, дуаны үйрөт, сүннөттү үйрөт. Пайгамбардын өмүр баянынан айтып бер. Пайгамбарлардын, сахабалардын өмүр баянынан айтып бер. Келгендечи ал менен тирешпей, айтышпай, каяш айтышпай, дасторконду салып, курсагын тойгозуп туруп даватты берер. Алхамдулилlah. Эми сиздин үйүңүзгө келгенде башка ой менен келет, башка ниет менен келет. Биз азыр бири-бирибиз менен ушун тирешип калганбыз да. Бири-бирибизге душман катары сезип калганбыз да. Алар болсо келинди, келин болсо аларды, андай эмес да. Мусулмандын жашоосу алхамдулилlah бактылуу жашоо. Бир келдик, бир кетебиз. Ошон үчүн иншалла мына амалдарды кылыш керек. Кечинде жатканда албарысты баса берет. 5 жыл болду басканына, намаз окуйм, дем салып жатам. Бирок такыр кетпей койду. Эмне кылыш керек? Үйдүчө биринчиде музыка жок болсо керек иншалла. Экинчиде жатканда кыбланы карап жаткыла. Кыбланы карап. Кандай десем аны? Түндүктө баш, түштүктө пут. Ошондо 100 кыблага. Хорошо? Жатаарда бисмилля деп, оң колу, сол колу айырмасы жок. Акырын төшөктү бир сыйра бисмилля деп кагып коюш керек. Ихлас, Фалак, Насты 3төн окуп дуа кыласыз. Мындай. Биринчи аузу биллахи минаш шайтанир раджим, бисмиллахир-рахманир-рахим. Ихласты окуйсуз, кул хуаллаху хатта. Андан кийин кул аузу бираббил фалак, андан кийин кул аузу бираббин нас. Алаканыңызды ачып, эки колуңузду ачып дем саласыз. Кандай деп тү дейсиз. Түкүрбөйт дагы, хү деп үйлөбөйт дагы. Тү деп туруп, ошону бетиңизге, башыңызга, чачыңызга, кулагыңызга, колуңузга, бардык денеге кол жете турган тырмактын учуна чейин, буттун тырмагына чейин. Дагы экинчи жолу Ихлас, Фалак, Нас. Дагы ушунда тү деп дем саласыз. Үчүнчүсүндө Ихлас, Фалак, Нас. Андан кийин оң жамбаш менен жатып дуаларды окуңуз. Аятал Курсини окуңуз. Кудай кааласа иншалла келбейт. Бүгүн кылыңыз, бүгүн келбейт. Бүгүн кылыңыз. Дарат менен жатыңыз, мен айткандай кылыңыз. Эч кандай. Эгерде мисалы кокустан азыр сиздин ишенимиңизге байланыштуу да, келе турган болсо, Аятал Курсини окуй бериңиз. Вообще кыжалат болбоңуз. Аятал Курсини жаттаңыз. Тилиңиз менен окуйсуз. Тилиңизди дагы бууп басып алса, оюңузду окуп салыңыз. Жок болуп кетет бардыгы. Кыжалат болбоңуз.